жана бакчылардын көбөйгөндүгүнөн бул оору келип чыгып жаткан жок. Барып күчөп, акыр пычак алып же болсо өзүбүз алам деп атып гана бизге алып келет да. Быйылкы жылдын эсебинен 2 эле эркек киши кайрылды. Оштогу психикалык ооруларды дарылаган бул ооруканага бир жумада 20-25 бейтап кайрылат. 170 койкалуу имаратта учурда 176 бейтап дарыланууда. Алардын баары психикалык жактан оор дартка чалдыккандар. Анткени жеңил түрүнө кабылгандар амбулатордук түрдө үйдө дарыланышат. Борбордун башкы дарыгери акыркы 5 жылда психикалык жактан жабыркагандардын саны өсүп жаткандыгын айтат. Арасында басымдуусу жин чыгаруучу дем салуучуларга барып жүрүп, оорусун өтүштүрүп алгандар дагы бар. Ошон үчүн бизге бат-бат келип түшүп атат, көбөйгөн саны ошондон болуп атат да. Анан бирок акыркы 10 жылдан бери караганда өсүү бар, бирок кандай эле кескин түрдө өсүп кеткен эмес. Бир эле эпидемия окшоп көбөйүп кетти деген айтканга болбойт. Анан ошону эле жеңил формасы башталып калганда анан ичине жиңирип калып жатып бизден эмес баягы восточный немеде восток тонкий деле дегенде ушуну да анан элде тартынып туруп анан баягы жин чыгарымдаган барышат, молдо барат. Барып күчөп, акыр пычак алып же болсо өзүбүз алам деп атып гана бизге алып келет да. Ошону эртерээк алып келсе эртерээк чыгат да биздечи. Ошондой эле эл арасында жин кирип кетиптир, дем салдырып коюш керек деген түшүнүктөр дагы бар. Врач, дарыгерлер бул психикалык оорунун бир түрү экенин айтышса, жинологдор тескерисинче мындай дартты эч бир дары-дармек айыктыра албайт деп караманча каршы пикирде карманып келишет. Учурда социалдык түйүндөрдө байкоо салганда жин оорусуна чалдыгып, жинолог, дем салуучуларга кайрылгандар да көбөйгөнү байкалат. Психикалык ооруну жин оорусу келтирип чыгарат, билип коелучуна. Акыркы жылдары руханий оору менен ооругандар көп. Себеби эмнеде деген болсо, адамдар өзүнүн оорусун билбей эле дарыланып жүргөндүктөн оорулар көп. Өзүндөгү диагноз, точный диагноз кое албай, али молдого барат, али врачка барат. Молдого баргандар сыйкыр бар десе, сыйкыр бар экен деп ошонун артынан жүрө берет. Молдого врачка барса, врач психологически чарчап калыпсың десе, аны жүрө берет, псих болот. Мындайча айтканда, өзүндөгү диагноз жок адамдар руханий оору менен көп жабыркап жүрөт азыр. Руханий оору эмне дегенге кыскача айтып коеюн. Руханий оору жин, сыйкыр, көз тийүү, назар түшүү, апалар жакшы билет буну. Жанагы бирөөнүн көзү өтүп кетиптир деген. Ушул нерселердин баары руханий оору. Руханий ооруну эч качан таблеткага, дүйнө жүзүндө сакайта албайт. Руханий ооруну бир гана Куран гана сакайтат. Жин кирип кеткен болсун, стресс болсун, депрессия болсун, бирөө сыйкырлап койгон болсун, катуу чочуп кеткен болсун, бунун да симптому ушул. Эми дарылаганда буга дем салып отура берсең жакшы болобу? Жок, албетте. Ага өзүнүн дары-дармегин да кошуш керек болот. Дары-дармек менен дарылап отура берсе жакшы болобу? Жок, албетте. Ага дем салыш да керек болот. Ошон үчүн бир оору чыккандан кийин аны эки тараптуу дарылаганда гана ийгиликтүү болот. Адам эң биринчи чүнчүйт, ал стресске айланат, андан ары депрессияга жеткирүүсү мүмкүн. Бул этаптарда кайдыгер болуп, депрессия абалында жүрө берүү акыры барып психикалык жабыркоого алып келиши мүмкүн. Андыктан адистер психикалык оорулардын алдын алса болорун ага эң баштан көңүл буруу керектигин айтышат. Андан кийин кээ бир апалар айтып коет. Чокуңа бир коеюнбу, стрессиң чыгып кетет. Биз сендей маалыбызда стресс дегенди билген эмеспиз деп, жеми алардын мезгили башка доор болчу да. Азыр Z коомундагы буларга алдын алыш керек, буларды психологиялык жактан колдоо көрсөтүш керек, буларды сөзсүз бышыктандырышыбыз керек. Ансыз болбойт да. Анан ошол алдын ала кайрылгандар деле бар бизде. Кыргызстанда психикалык жактан жабыркаган 51.207 адам каттоодо турат. Анын ичинен 21.551 аялдар. Ал эми 29.656сы эркектер. Мындай оорулар менен жабыркаган эркек кишилер аялдарга караганда 8.105ке көп экени байкалган. Адистердин айтымында психологдон кеңеш алууга кайрылган эркектер дээрлик жокко эсе. Дал ушул себептен психикалык ооруга чалдыккан эркектердин саны салыштырмалуу көбүрөөк болушу мүмкүн. Мен өзүмдү кайраттуу кылып көрсөтүшүм керек деп жүрүп, өздөрүн ошол ооруларга чалынып алышат да. Негизинен алдын алса болот. Алдын алыш үчүн психологко кайрылыш керек. Жол болсо психологко кайрылгандан уялса, атайын ошол стрессти, депрессияны чыгара турган жерлерге барып, азыр айткандай суу ваннасын пайдаланып, залга барып, жок эле дегенде барып футбол ойносун.
Учурда өлкөдө психикалык оорулар жана психикалык активдүү заттарды колдонуунун ден соолукка тийгизген кесепети тууралуу калкка маалымдоо боюнча 1 айлык жүрүп жатат. Анын девизи психикалык саламаттык адамдын универсалдуу укуктарынын бири деп аталат. Ал эми Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча жер жүзүндө 450 миллиондон ашык адам психикалык же неврологиялык оорулар менен жабыркайт. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.